Bizde Ноокат районунда Кеңеш айыл аймагында таза суу маселеси бир топ көйгөй жаратып атат да. Арбын айылы, Шаңкол айылы, Кумайдан жана Байыш айылдарынан бизге элдерден кайрылуу келип жатат. Ушул Кеңеш айыл аймагына таза суу маселесин чечпесек, бүгүнкү күндө жаш балдарыбыз, мектеп окуучулар, бала бакчадагы балдарыбыз бүт баары мына сарык оорусу менен жана башка көптөгөн оорулар менен ооруп атышат да. Ошон үчүн мына элдер бүгүнкү күндө аябай таза суудан кыйналып турушат. Кеңеш айыл аймагы, Ноокат району. Алмаз Акмуржанович, сиз да жазып алсаңыз. Ушул Кеңеш айыл аймагында эле дагы бир маселе менен кайрылып атышат. Арбын айылында мына 4 жылдан бери спорт залды курулушун элдер өздөрүнүн күчү менен баштаган. Бирок бүгүнкү күндө дубалы көтөрүлгөн бойдон ошол чатыры жабылбай бүтпөй турат экен да. Ушул маселени райондук деңгээлде айыл өкмөттөрдөн акча каражатын бөлүп бүтүрүп беришсе жакшы болот эле деп суранып атышат. Андан кийинкиси Кеңеш айыл аймагы, Шаңкол айылында жазып алсаңыз. Сулайманов Турдубай деген көчө. Ушул көчөнү мен билгенден бери бир 10 жылдан бери эле аябай элдердин негизи көйгөй болуп келатат. Себеби бул жерде таш көчө. Көчөдө машина менен эмес, ат менен жүргөнгө да болбойт да. Ошон үчүн бул Шаңкол айылында билесиздер, үстүндө ошол тоо жагында жайлоолордо атайын эс алуу жайлары бар. Жолдорун оңдосок, ушул жака көптөгөн туристтер тартсак болот. Мектеп окуучулары, бала бакчага баргандар да бир топ кыйналып атышат да. Ушул Шаңкол айылын карап жол маселесинде чечип берсек аябай жакшы болот эле. Мен убактым аз калыптыр. Анда кийинки маселе мына Ноокат районунда канализация маселеси өтө көтөрүлүп атат. Себеби бүгүнкү күндө таза суу маселеси чечилип башталып атыптыр. Ушул канализацияны дагы кошуп бүтүрүп кетсек жакшы болот эле да. Шуну бир өзүңүзгө белгилеп алсаңыз. Таза сууга кошуп, канализацияны да бүтүрүп кетсек жакшы болот эле.